ушул Роза Азимов көчөсү белгилүү баатырыбыз Советтер Союзунун баатыры Роза Азимовдун атына коюлган. Ошондуктан ушул көчөнү быйыл мамлекетибиздин 100 жылдыгына жакшылап, оңдоп, түзөп, жакшылап башкадан куруп чыгайлы деген максат бар эле. Ошо максатыбызга жетип отурабыз. Көчөңүздөр куттуу болсун. Ушундай жакшы көчөлөрүбүз көбүрөөк болсун. Жалпы узундугу 2737 метрде түзгөн жол, турасы 14 метрде 4 полосалуу жол болуп да. Эки чекесинде тротуар болот, лоток и осушение каралганда. Тендердик баасы 218 миллионго республикалык бюджеттин эсебинен бүткөрүлүп атат. Ушу менен эле бүгүн Султан Ибраимов көчөсүн дагы ачабыз. Андан кийин Жамашева көчөсүн, Курманбек көчөсүн и Манас проспектисиндагы бир чекеден бүткөнүн ачып кете беребиз. Кудайга шүгүр деш керек. Жол жакшы. Биз ушу көчө үй башында жашайбыз. Жакшы аябай сонун салыныптыр. Жалал Абад шаары ушундай өнүгө берсин, өсө берсин. Бүгүн мына бизде ушундай жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Айтат эмгек кайтар күндөр деп. Ошо эмгек кайтар күндөрдүн бири болуп атат. Жайы менен иштеп, ушу кызмат кылып аткан көчөлөрүбүздүн эки көчөнү Жалал Абад шаарында ачып атабыз. Азыр эле мына Роза Азимов көчөсүн ачып бердик. Ал да узун жакшынакай сонун көчө болуптур. Азыр сиздерди мына Султан Ибраимов атындагы чоң көчөнү ачып атабыз. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, ушул жасалып аткан эмгектердин баардыгы урматтуу президентибиз Санар Кожоевичтин ушу Жалал Абад шаарын өнүктүрүү боюнча кабыл алынган чечимдин негизинде болуп атат.